Бишкектеги Ахунбаев жана Юнус Алиев көчөлөрдүн кесилишинде мушташ болду. Күбөлөрдүн айтымында кара кийимчен бала кызга колун көтөрсө, аны көргөн ак кийимчен жигит кызга болушкан. Жыйынтыгында мушташ чыккан. Милиция бул факты катталганын, окуянын катышуучулары изделип жатканын билдирди. Токмокто 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Чүй облусунун Токмок шаарында 3 машина сүзүштү. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдирди. Күбөлөрдүн айтымында окуя 16 май күнү Кыргыз Кирова көчөсү менен Шамшы көчөсүнүн кесилишинде катталган. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы окуяны тактап жатат. Булак турмуш кежи. Ош шаарында жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдөн өрт чыкты. 17 майга караган түнү Ош шаарындагы Шакиров көчөсүнө жайгашкан жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн 15 кабатынан өрт чыкты. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдирди. Малым болгондой окуя түндө болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, өрт түн эле чектөөгө алынып толук өчүрүлгөн. Маалыматка караганда өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түнкү саат 12:26 түшкөн. Окуя болгон жерге Ош шаардык номер 85 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн бир бөлүм жөнөтүлүп, кошумча саат 12:42 номер 13 авариялык өрткө каршы куткаруу бөлүм тартылган. Жалпысынан өрттү өчүрүүгө 2 бөлүм катышкан. Өрт саат 2:15 толук өчүрүлгөн. Окуядан жабыркагандар катталган жок. Москвадагы миграция борборунда кезек күтүүдөгү тыгындын кесепетинен мигрант каза болду. Москванын миграциялык борбору Сахаровада кезекте турган чет элдик улгайган жаран каза болду. Бул тууралуу күбөлөргө шилтеме берүү менен Осторожно новости билдирди. Кырсык 15 май күнү түштөн кийин болгон. Окуянын күбөлөрү журналисттерге ошол күнү имараттын жанына көп эл чогулганын айтышкан. Жумуш башталгандан 3 саат өткөндөн кийин адамдар кезекте тургандардын кыйкырыктарын угушкан. Келгендердин экөө ооруп, эс учун жоготкон. Бир канча убакыттан кийин тез жардам келип, бирок кычкылтектин жетишсиздигинен бир улгайган мигрант каза болду. Анын жеке маалыматы ачыкталган эмес. Анын кайсыл өлкөдөн келгени азырынча белгисиз. Уят. Америкада кыргыз жигиттери жаш кыздарды алдап колдонуп жатышат. Америкада жашап трак айдап эмгектенип жүргөн кыргыз келиндин айтымында соңку убактарда кыргыз диаспорасынын ичинде терс көрүнүштөр көбөйдү. Анын билдирүүсүнө караганда айрым кыргыз жигиттери жаш кыздарды ишенимге кирип, аларды өз максатында колдонуп жатышат. Кээ бирлеринин ичип жаткан суусуна дары кошуп берип, аң сезимин башкарууга аракет кылышат. Бул өтө кооптуу жана уят иш. Балдары бар, күйөөсү жок аялдарды болсо экинчи сорт деп атап, басмырлап сүйлөшөт. Кыргыз коомчулугунда мындай жаман көрүнүштөргө көз жумуп коюуга болбойт, дейт ал видео кайрылуусунда. Булак бия кежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөк өл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Визиттин номерлер М-банк кымбаткы деп чыгат, 3197. Ошол эле номерде деньги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Тамак талашкан тургундар. Социалдык тармактарда жаңы ачылган кафенин видеосу кызуу талкуу жаратууда. Анда бекер тамак таратылып жатканда адамдардын бири-бирин төртүп тартипти унутуп кеткен көрүнүшү тартылган. Айрым жарандар тамак алуу үчүн жанталашкан бул көрүнүшкө терс пикирлерин билдиришти. Ушул кантип болсун эми? Балдар балалык кылыптыр, а чоңдорчу улуттун, журттун дүйнө алдындагы картинасы ушундай көрүнүштөр менен тартылып калбаса экен деп ойлойм, деп жазды видеонун астына бир колдонуучу. Бул окуя коомдогу
маданият маселесин кайрадан күн тартибине алып чыкты. Айрымдар бул көрүнүштү элдин жашоо деңгээли менен байланыштырса, башкалар мындай жүрүм-турум коомдук тартиптен жана уят сыйдын жоктугу деп сыпатташты. Парижде Садык Шернияз кыргыз акындар менен тамашалуу айтыш курду. Францадагы элчи Садык Шернияз социалдык тармактагы баракчасына Парижде кыргыз акындар менен тамашалуу айтыш курган видеосун жарыялады. Ал бүгүн 17 майда ЮНЕСКОда казак-кыргыз эл аралык айтышы болорун белгиледи. Эске салсак 14 майда жогорку кеңештин жыйынында депутат Мерлан Самый-Кожо Франциянын борбору Париж шаарында кыргыз-казак айтышы өтөрүн билдирген. Ал иш-чараны кесиптеши Шайырбек Ташиев өлкөнүн Франциядагы элчиси Садык Шернияз менен биргеликте уюштуруп жатканын белгилеген. Жеңиш күнүндө салютка ортоңку манжасын көрсөткөн мектеп окуучулары кармалды. Беларусь Республикасынын Могилев шаарында 9 май жеңиш күнүндөгү салют учурунда орой жорук жасаган мектеп окуучулары кармалды. Соц тармактарга тараган видеодо 14-16 жаштагы кыздар салютка орой жаңсоо көрсөтүп, андан соң артын салып тамашалап турушкан. Окуяны көргөн шаар тургундары алардын жоругуна нааразычылык билдиришкен. Бирок кыздар бизге бул үчүн эч нерсе болбойт деп жооп кайтарышкан. Көп өтпөй укук коргоо органдары бул өспүрүмдөрдү таап, алар менен түшүндүрүү жана тарбиялык иштерди жүргүзүшкөн. Соц тармактарда бул жорук катуу сынга алынып, интернет колдонуучулары эгер ата-бабаларыбыздын эрдиги болбогондо бул жерде туруп да көрүшмөк эмес деп ачууланышкан. Бишкектин жолдорунда 18 тоннадан оор унаалар күндүз жүрө албайт. Мэрия жолдорду сактоо үчүн 20 майдан 1 октябрга чейин чектөө киргизди. Ал саат 9:00дон 19:00га чейин температура 28 градустан жогору болгондо күчүнө кирет. Чектөө төмөнкү жүк ташуучу унааларга тиешелүү эмес. Гуманитардык жардамды, азык-түлүктү, күйүүчү майларды ташыгандарга, атайын уруксаты негизинде өзгөчө жана ири жүктөрдү ташыгандарга, жол куруу, оңдоо жана мамлекеттик же коомдук маанидеги объекттерди куруу иштерине тартылган унааларга. Кантта чет элдик студент жол тескөөчүлөрдүн талабына баш ийбей качып кетүүгө аракет кылды. Кант шаарында чет элдик студент Ысык Ата райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкеринен качууга аракет кылды. Маалыматка ылайык 17 майда Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана айдоочулардын спирттик ичимдигин ичип, унаа башкаруусун алдын алуу максатын көздөп рейд өткөрүлгөн. Рейд учурунда тескөөчүлөрдүн көңүлүн шек жараткан унаа буруп, аны токтотууга аракет кылышкан айдоочу милиция кызматкерлеринин талаптарына баш ийбей качууга аракет кылган. Кыска мөөнөттүү куугунтуктоодон кийин унаа айдоочусуз табылган. Кийинчерээк белгилүү болгондой, унааны башкарган жигит жанындагы кыз менен чогуу унааны таштап, жакынкы турак жайлардын биринин короосуна жашынууга аракет кылган. Ал кыз айдоочу документтерин үйдө унутуп калганын, жоопкерчиликтен коркуп качканын айткан. Кийинчерээк унааны башкарган адам, чет элдик студент өзү келип, жол тескөөчүлөргө кайрылган. Анын үстүнөн кызматкерлер тарабынан 2 административдик протокол түзүлгөн. Булак турмуш кежи. Эрдоган француз президентинин ортоңку манжасын кармап мыжыган. Албанияда өткөн саммитте Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Франциянын президенти Эммануэль Макрондун кол алышуусу кызуу талкууга айланды. Видеодо көрүнгөндөй саясатчылар бири-биринин колун кысуу учурунда Макрон колун үстүнө коюуга аракет кылган. Бирок Эрдоган анын бул аракетин көз жаздымда калтырбай, ортоңку манжасын бекем кармап, позициясын бекемдеди. Бул күтүүсүз кыймыл социалдык тармактарда тез тарап, ар түрдүү талкууларды жаратты. Көпчүлүк муну эки лидердин дипломатиялык деңгээлдеги ич-ара күч сынашы деп баалашты. Камчыбек Ташиевдин атынан 11 наристеге сүйүнчү берилди. Бүгүн Алима Ташиев атындагы эне жана баланы коргоо борборунда төрөлгөн 11 наристеге 100 000 сом жана төрөттөн кийин керектелүүчү каражаттар берилди. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин аманатын жогорку кеңештин депутаты Айбек Макеримов төрөт үйүнүн жамааттар менен биргеликте тапшырды. Жаңы төрөт үйүндө көз жарган 10-чу келин эгиз кыздуу болгон. Ташкөмүр шаарынан келген Бермит Асанбекова наристелеринин ысымын Айыма Элима деп атады. Анын 2 наристесинин дагы генералдын атынан 200 000 сом сүйүнчү берилди. Талак десе мен акча деп ойлоп баргам. Ждала, азыр келет мени урат деп. Кандай окуя менен каза болгонун кеңирээк айтып атырсыздар? Жок болуп кетти да, ошондойдон дайсыпыр деле өлүгү деле жок, тирүүсү да жок да. Как будто тирүүдөй эле сезилер. Байкем коштошкону келип, дальше уже не помню. Эжеме кийин башында таарынып жүрчүмүн, Алина эжемечи. Дворник, посудомоечница, проститутка иштеген жокмун. Биринчи жолу ошо экөөбүз баш кошкондон кийин 2 айдан кийин кол көтөрдү да.
элге шермене кылдың аркалык кайнатам кыйкырды. Тиги эл бир келенең катын деп кыйкырды. Мен чыктым, короче, анан бой бистрайып башталды. Кеткиле деди, жоголду. Таштам. Мен десем кайнатам атты чогулуп качты. Уят кылатасыңар дагы депчи. Айтым болду. Башында 7,5 жыл аял болуп анан кийин ойнош болуп калам. Ошондон кийин болуп калдым. Өзүм түшүнбөй калдым да. Жетиген кызы деп эле ушунта. Мен жетиген кыз эмесмин. Бабам аты Солто деп ошентсем. Солто кызы Назира жаткан жери жайлуу болсун деп. Жүрөктөн чыккан бир жакшы маек болду окшойт да.